Ассаламу алейкум каналымның көрүүчүлөрү. Барыңыздардын үйүңүздөргө береке каалайм. Каналыма катталып, лайк баса кетиңиздер. Бул видеодо айымдардын менструациясы келип жатканда жана жунуп абалында кылбай турган 5 нерсе тууралуу маалымат болсун. Аягына чейин көрүп билип алыңыздар. Айымдын менструациясы келип жатса же жунуп абалында тактап айтканда жолдош менен кошулгандан кийин жуна элек болсо, Куран окуганга, кармаганга болбойт. Бирок Куранды укса болот. Эскерте кетчү жагдай угуп жатканда эч качан оозуңузду жада калса тилиңизди да кыймылдатып аяттарды кайталабаңыз. Шарият буга тыюу салат. Нифас каны келгенде да Куран окуганга болбойт. Нифас каны бул айым төрөгөндөн кийинки 40 күн келген кан. Намаз окуганга болбойт. Айыз каны кир болуп эсептелгендиктен намаз окууга тыюу салынат. Аялдын этек кири келген учурда ал орозо кармабайт. Орозо кармаса да кабыл болбойт. Айлык цикле келген аялга жана төрөт канын көргөн аялга Аллах Таала намаз окубаганга жана орозо кармабаганга уруксаат берди. Каны токтогон соң орозосун жана намазын кайта баштайт. Бирок орозодо калтырган күндөрү карыз деп эсептелет. Аны Рамазандан кийинки айларда толуктап берет. Ал эми айыз себептүү намазын калтырган күндөрү ага карыз деп жазылбайт. Аны толуктап берүү милдет эмес. Айызы келген аял Рамазандын күндүзү кадимкидей тамак жей алат, суу иче алат. Себеби ага уруксат. Бир гана башка адамдар орозосун кармабайт экен деп туура эмес ойлоп калуу коркунучу болсо, алардын көзүнчө тамак жеген жакшы эмес. Бул темада көптөгөн суроолор бар. Ал тууралуу өзүнчө видео материал даярдайм, ошондуктан каналыма катталыңыз. Тырмак түк алганга болбойт. Айыздуу же нифастуу убакта уяттуу жерлердеги түктөрдөн тазалануу жана тырмак алуу макрух. Макрух бул күнөө эмес, бирок ислам адептерине туура келбейт. Жуунгандан соң тазаланса же тырмак алса болот. Уят жер жана колтуктун астындагы түктөрдөн эң кеминде 7 күндө, эң көбүндө 40 күндө тазаланат. 40 күндөн өтпөшү керек. Дал ушундай айыздуу учурларда тырмак алуу да макрух. Гусулдан соң алуу керек. Гусул милдет болгон эркек жана аял да ушул сыяктуу. Турмушка чыккан айым жолдошу менен кошулганга болбойт. Жогоруда айткандай, кир деп эсептелгендиктен кошулууга тыюу салынат. Дарыгерлер дагы медицинада болбой тургандыгын айтышат. Айымдарга керектүү үй бүлө, дин, сулуулук жана ден соолук маалыматтарын каналыман көрүп туруңуздар.